Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Бизон медиа борборунун айтмакчы программасы күндүн орунтуу жаңылыктарын айтып беребиз. Сиздер менен мен Айпери Шенкулова. Мусабеков. Ырдай алганы да, ырдай албаганы да бир сахнада аралашып калдык. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисти, маданияттын мыкты кызматкери Аскат Мусабеков билет афишаларга милдеттүү түрдө фонограмма же жандуу үн деп жазуу боюнча пикирин айтты. Я король, а вы моя свита. Конечно, можно было обойтись и без вас, но это шоу вы никчемный. Анын айтымында, жандуу үн менен ырдоо талабы өнөр адамдарынын электен өткөрүп алууга жол ачат. Маданият мекемелеринде тартууланып жаткан концерттердин афишаларында жана билеттеринде жандуу үн же фонограмма менен деп милдеттүү түрдө жазуу боюнча буйругуна көз карашым түз, деди Мусабеков. Я просто похлопаю. Өрчө стадиондордогу концерттерде жандуу үн менен ырдоо татаал экенин кошумчалады. Подожди, вот вы реально хотите, чтобы я прекратила свою сольную карьеру? Да! Экс-муфтий Максат Ажи Токтомушевди колдогондор УКМК алдында митингге чыкты. Биз бул жерге мыйзам бузайын деп келген жокпуз. Биз болгону чындык деп келип турабыз. Сыймыктанган бир гана инсаныбыз бар эле, бул жагы чектен ашып кетти. Муфтийге жала гана жабылып жатат деп билдиришет. Бишкекте күн сайын митингге жумушка чыккандай эле чыгып калышты. Болбосо башыбыз ооруп турат. Братан, спишь? Братан, пошли на митинг. Эскерте кетсе, кечээ кечинде 10 февралда УКМК кызматын тапшырып жаткан Максат Ажи Токтомушевди кармаган. Бабанов Жапаровду миллиардер Алиджан Ибрагимовдун уулу менен тааныштырды. Галина Байтеректин айтымында Жапаров, Бабанов жана Ибрагимов өлкөгө инвестиция тартуу маселеси тууралуу сүйлөшүшкөн. Анын айтымында жолугушуу кечээ 10 февралда болгон. Бул эми таанышуу иретинде жеке мүнөздөгү жолугушуу болду. Саясатчы Өмүрбек Бабанов Шухрат Ибрагимовду алып келип, өлкө башчы менен тааныштырып, анда инвестицияга байланыштуу маселелер козголду, деди Байтерек. Ал жолугушуу кимдин демилгеси менен уюштурулганын так билбей тургандыгын кошумчалады. Бабанов бизнесин калкалап жатабы же парламенттик шайлоого даярдыгыбы? Ах ты собака хитрожопая! Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз bizon.news. Ошондой эле бардык социалдык тармактардан Bizon чекит KGZ деп издеп, акыркы кабарлар менен кабардар болуңуз.